Senin жомогуң. Исхак Разаковтун балалык кези. Эрте жазда айылдын чети менен бир топ атчандар жай бастырып келе жатышты. Амир ажы жанындагы урматтуу адамдар менен өткөн кеткенди сүйлөшүп, тегереге көз чаптырып баратты. Ак эш менен ак куму жерге төшөлгөн кең жайыкта ойноп жаткан топ балдарга. Анан да кумга түшүрүлгөн шаардын картасына көзү түштү. Аңдан калган ажы аттын башын тартып балдарга карай бастырды. Анын артынан калгандары да жете келишти. Ассалому алейкум жигиттер. Бу силер эмне кылып жатасыңар? Деп сурап калды кызыга ажы. Балдар чучуркай унчукпай туруп калышты. Ортодогу жымжырттыкты Исхак бузду. Алейкум салам, ажы ата. Биз шаар куруп жатабыз. Мына бул коргону, мына мунусу дарбазасы, мына булар көчөлөрү, а булар үйлөр, тигил болсо дүкөн, а бул болсо дарыясы, деп жерде жаткан ак уурайды колуна ала коюп, баарын түгөл көрсөтүп түшүндүрүп бере койду. Исхактын көңүлүндөгү шерденүү, сыймыктануу өңүнөн да, сүйлөгөнүнөн да даана байкалып турду. Амир ажы тогологунан келген кара тору бажырайган көзүнүн оч жанып турган баланы таң калыштуу тигиле карады. Анын тартынбастан батыл сүйлөгөнүнө, жылдызы жанган жүзүнө назары түштү. Амир ажы бир канча убакка дейли унчукпай туруп Исхакты мээримдүүгө карады да алдыга бастырып кетти. Анын артынан калгандары жөнөп кетишти. Амир ажыны 7 жашар баланын айткан сөзү, түзгөн картасы таң калтыра берди. Атчандар ак эшмек уктусунун кырына чыккан кезде Амир ажы аттын башын тартып токтотуп, жанындагы чогуу жүргөн урматтуу кишилерине мындай деди. Жанагы батыл сүйлөгөн кара тору бала бир адам болуп чыгат, бирок биз аны көрбөй калабыз го. Ажы ата Исхакка астейдин назарын салды. Эки жолу Меккеге, Каабага барып ажы болуп келген Амир ажыны таң калтырган кичинекей Исхак эч нерседен бейкапар достору менен кайрадан өз ишине киришип, шаар коруну астейдир улантып жатты. Кийин бала чын эле чоңойгондо элге кызмат кылган, эл үчүн күйгөн адам болуп чыкты. Ал улуу инсан Исхак Разаков болчу.